депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бул комиссия түзүү демилгесин колдоп, ыкчам ишке киришкениңиз абдан жакшы болду. Анткени биз соңку учурда өкмөттү бир аз эркелетип койдук да чынында. Азыр кыргыз өкмөтүн кичине апаптап койбосок болбойт. Эгерде мындай жол менен кетсе, булардын аңга түшөрү анык болуп калды. Акылбек Жаманголовго рахмат чындыкты айтканыңыз үчүн. Анткени сиз биринчи кезекте элдин алдында, парламенттин, өкмөттүн алдында, өзүңүздүн алдында абериңиз таза болуш керек. Ушундай жол менен кеткениңиз менимче туура болот деп ойлойм. Анткени Мегакомдун мурдагы жетекчилери азыр кайда? Бардыгы түрмөдө. Ошол бителдерди басып алам деген Максимдер кайда? Бардыгы мекенден качып жүрүшөт. Ошон үчүн мындай проблемаларды убагында ачык айтып чыккан бул туура. Негизи Мол КТ Мобайл 2003 жылы түзүлгөндөн баштап мен бүт документтерди карап чыктым. Ниети жакшы. Бүт дүйнөдө мына 3-4 уюлдук компаниялар болсо, бул дагы бир ата мекендик, бир виртуалдык оператор болобуз деген, интернет тармагында бир жайылтып жакшы иштейбиз деген ниети жакшы. Азыр бизге мына кошуна өлкөнүн олигархтарынын сотовый компаниялары Кыргызстанда иштеп атат. Ошолорго атаандаштык түзүп, жалпы элге журтка бир жакшы шарт түзүп, атаандаштыкты пайда кылып, мамлекетке салык төлөп, бир шарт түзөбүз деген ниети жакшы. Бирок аны бир үй бүлөнүн кызыкчылыгын иштетпеш керек аны. Бир үй бүлө, бир топ, бир уч топ аны мындай иштетпеш керек. Биз көргөнбүз да мурда, ушинтип иштетебиз деп бүт. Могул Кыргызстанда, Курманкул Токтуралиевич, урматтуу депутаттар, биздин комиссиянын миссиясы абдан чоң. Азыркы күндө кыргыз коому мына ушундай бажа-гейт, куда-гейт дегендердин баарына абдан кыжырдануу менен карап атат. Биз ушуга парламент бийликтерге жардам берип, убагында токтотуп калышыбыз керек. Алардын мурдагы бийликтердин өткөн тарыхын эске салып коюшубуз керек. Бүгүнкү комитеттин чечими менен Иманкадыр Рысалиев, Кыргызстанга эмгек сиңирген бажа болуп калды. Ошол кишини ОБС-ге кат жазып, ыйгарым укугун токтотушубуз керек. Эмне үчүн ал өзүнүн бажа деген статусу менен, миссиясы менен өкмөттүн аппаратында, кабинетте алардын баарын чай таштып коюп, өкмөттүк органдарды жетекчилерге чогулуш керек. Эмне үчүн ал коркутуш керек, үркүтүш керек? Мындай болбойт. Буга биз чекит коюшубуз керек. Ошон үчүн бүгүн биз ОБС-ге кат жазып, анын жанагы ачык өкмөт деген, open government, ошол жактан анын ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча маселени чечишибиз керек. Анткени бул өзү кылмыш. Эмне үчүн КТ Мобайл мына Салам деген азыр сотовый оператор чыгарабыз деп атасыңар жаңы. Эмне үчүн буга чейин унчукпай келдиңер? Анткени силер Иманкадыр Рысалиевдин баласы Германиядан окуунун бүтүп келишин күтүп аттыңар. Мына ошол бала келгенден кийин баштадыңар. Туугандар, мындай болбойт. Биз жаңы Максимдердин, жаңы айдалардын чыгышына жол бербейбиз. Андай болбойт. Анда 24 жаштагы балдарга биз бүтүндөй коррупциялык схеманы түзүп бербейбиз. Бул жерде эмне биз эшик такалап отурабызбы? Баарыбыз чыгабыз, айтабыз. Керек болсо мунун арты, эгерде ушундай коррупциялык схемалар чыкса, кече Алмамбет Насырканович айткандай, өкмөткө недоверие боюнча маселеге чейин жетишибиз мүмкүн. Комиссия тез арада иштешибиз керек. Бул жерде тактап, жанагындай запросторду айлап күтүп отурганын кереги жок. Баарыбыз ушул чукул тез арада жоопторду беришиңер керек дагы. Бир 15 күндүн ичинде биз тиешелүү жыйынтыктарды чыгарышыбыз керек деп ойлойм. Менде бир топ суроо бар эле, жоопту алдым. Мага эң башкысы ошол Иманкадыр Рысалиев өкмөттө аппараттын кабинетинде жетекчилерге чогулуш өтөбү деген маселе эң маанилүү болгон. Ал ким катары чогулуш өтүп атат? Ошону караш керек. Мирлан Канатбекович сиз айткандай, прокуратура караш керек буга чейин. Мисалы, баарыбыз мына Кыргыз Телекомдун башчысы ким Эмил Жантаевич айтып атабыз. Бул киши 2 ай болду келгенине. Айлыгыңыз канча өзүңүздүн? Бир 30 000 сомбу канча? Сиздин айлыгыңыз, Эмил Жантаевич? 60 000 сом. 60 000 сом мына. Жетекчиси 60 000 сом, а мунун алдындагы кызматкерлердин бардыгы 160 000ден айлык алып атса. Жетекчиси айлык 60 000 алып атса. Мегакомдун мына бул жерде Кыргыз почта бардыңардын айлыгыңар 30 000 сом тегерегинде. Алар ким? Эмне бажанын жакын болгон үчүн, бажанын тууганы болгон үчүн ушинтип элдин акчасын мул алар туура түшүнүш керек. Эмне үчүн канчадан ошончодон айлык алып атканын? Анын баары, урматтуу туугандар, бул элдин акчасы.
салык төлөөчүлөрдүн акчасы. Алардын чып чыргасын коротпой бир сомуна чейин контролдоп кайра бюджетке кайтаруу бул биздин милдет. Ошон үчүн буну прокуратура сөзсүз түрдө караш керек. Салам деген мына жаңы сотовый оператор чыккан атат. Ошонун жалпы бюджети канча болот? Канча миллион доллар калганда? 80 миллион жатасыңар канча? Бюджетин айта албайм. Жана долбоорду ишке ашыруу боюнча Рисалиевтер сунуштаган 86 миллион доллар биз сатыпташыбыз керек болчу. Бул 345 миллион сомдон тышкары. Бул долбоорду толугу менен ишке ашыруу. Ошого каршы чыгып, анан ички бюджетин болсо телеком айтылат го. Биздин комиссиянын 2 миссиясы бар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Биринчиси, биз Кыргызстандагы акчаны өкмөт менен, жалпы эле бийликтер менен жакын болгон бир үй бүлөнүн каалагандай калчасына жол бербешибиз керек. Жаңы уюлдук оператор түзүлсө дагы виртуалдык мына салам деп. Биз аны эми көп ойлошу мүмкүн да, бул мындай туулбай туна чөктүргөн калышы деп. Андай болбойт. Эгерде ниети жакшы болсо биз колдошубуз керек, албетте. Иштесин. Бирок биз бюджетти мындай жакшы пайдаланышыбыз керек. Экинчиден, башкаларга сабак болгудай кылышыбыз керек. Бул биздин жалпы эле өкмөткө, жалпы эле бийликтерге жардам. Биз азыр парламент бардык эле бийлик бутактарына бул эң чоң коңгуроо болуш керек. Мындан ары тууган урук саясатты токтотуп, өзүңөрдүн жакындарыңарга каалагандай элдин тагдырын карматпайбыз деген нерсеге чек коюп коюшубуз керек. Чоң рахмат.